Саламатсыздарбы, эфирде апталык парламент берүүсү. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы жогорку кеңештеги окуялардын олуттуу учурларын топтоштурду. Алар менен мен Жаннат Мажитова тааныштырам. Бүгүнкү чыгарылышта дүрбөлөң менен аяктаган тынчтык митинги чагымчылдардын мушу жогорку кеңештин аппарат кызматкерлерине да тийди. 2000 кишинин ичинен 1000 таш алып келсе эле канча таш менен жаракат болуп атат эл. Дыйкандын шылтоосу менен банктар 4 миллиард сом пайда көргөн. Эл өкүлдөрү комбанктарды субсидиялоону токтотууну талап кылууда. 4 миллиард акча каражатка 1 миллиондон болгондо канча трактор комбайн келмек да? 4000. Мына көрдүңүзбү? Мынаны ушул субсидия десе болот эле. Ошо 4000 тракторду, комбайнды бекер алып берип, ошол айыл өкмөттөргө бөлүп берсеңер, ошол жерде дыйкандарга ошо жардам болмок да ошол үчүн. Кыргызстан сапаттуу бүйүүчү майга качан өтөт? Өзүбүз экспорт алып келип атсак, Россияга жалдырып атсак, анан өзүбүздү камсыздабай атсак, анан кийин барып туруп экспорт кылабыз. Что за непонятная для человека логика? Берген белекти кайтарып албайт. Сыйлык катары берилген батирлерди түбөлүк менчикке берүү демилгеленди. Чындыгында кээ бир тилекке каршы каза болуп, анан алардан азыр үй бүлөдөн ошол квартираны тартып алабыз деп атышат да. Ошондуктан биз бул мыйзам долбоор менен ошол приватизация аларга берүү боюнча сунуштап атабыз. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кеңири айтып беребиз. Милиция жана митингчилердин кагылышуусу менен аяктаган Садыр Жапаровду колдоо, аны абактан чыгаруу талабы коюлган митинг боюнча тармактык комитет Ички иштер министрлигинин маалыматын укту. Митингчилердин айрым тобу провокация кылып, массалык башаламандык уюштурган. 24 милиция кызматкери 3 жаран жабыр тарткан. Эл өкүлдөрүнүн баамында белгилүү топтор өз кызыкчылыгы үчүн элди колдонууда. Азыр бүт дүйнө коронавирус менен күрөшүп жатса, бизде мындай митингдердин өткөрүлүшү өтө өкүнүчтүү дешет эл өкүлдөрү. Бул кыймыл эл колдоду. Садыр Жапаровдун эркиндикке чыгуусун талап кылган митинг тынчтык жол менен өтүүсүнө уруксат берилген. Жыйынтыгында митингке чыккандар башаламандык уюштуруп, адамдарга кол салып, укук коргоо органдарына баш ийбегендиктен тынчтык орнотуу үчүн күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тартылган. Мирный митингке келип 2000 киши, 2000 кишинин ичинен 1000 таш алып келсе эле канча таш менен жаракат болуп атат эл. Ошондуктан мен айтат элем, ыраазычылык билдирип МВДнын сотрудниктерине. Митинг учурунда 24 милиция кызматкери 3 жаран жабыркаган. Аларга толук кандуу сотрудниктерге жанакы жардамдар көрсөтүлүп атабы? Так точно, бүт баягы болгон биздин мүмкүнчүлүгүбүздү, ошо мамлекеттин мүмкүнчүлүгүбүздү ошо бүт колдонуп атабыз. Иш чаранын башында тургандар убактылуу камакка алынып, учурда сурак беришүүдө. Удалось ли выяснить на сегодняшний момент, кто спровоцировал определенные действия, или вы проводите работу по этому направлению? Значит, сейчас, на сегодняшний день, видеосъемка, значит, наша, будем говорить, видеосъемка МВД, видеосъемка, которую сделали средства массовой информации, мы, значит, анализируем это. Негизи ушундай кырдаалда көпчүлүк күч түзүмдөрүндө эмгектенгендер зыян тартып калары белгилүү. Биздин алардын ичинде инилерибиз бар, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар, ошо МВД кызматкерлерин иштеген. Жанагы Самат Ажыгулучка окшоп дагы бирөөсү таш менен башка тийип ушундай болуп калбасын деген эле ойдобуз. Андыктан коомдо тынччылыкты орнотууга кошкон милиция кызматкерлеринин салымы опол тоодой. Ал деле биздин өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн балдар, бирөөбүзгө бала, бирөөбүзгө ийне болот. Ошондуктан мен жалпы эле кыргыз элине кайрылып кетер элем. Жарандын укугун бул баарыбыз коргогонго аракет кылабыз. Милициянын укугун эч ким коргобойт дагы. Мына Самат Курманкулов өлүм менен өмүрдүн ортосунда кармашып атат. Белгилей кетсек, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитети Ички иштер министрлигинин маалыматын укту. Буга чейин айыл чарбасын колдоого 34 миллиард сом берилип, 90 миңден ашуун адам арзан насыя алган. Бирок бир катар эл өкүлдөрү бул долбоордун натыйжалуулугу жок болуп, дыйкан фермерге караганда коммерциялык банктар көбүрөөк пайдасын көрүп жатканын айтып чыкты. Маселен, 7 жыл ичинде банктарга 4 миллиард 300 миллион сом субсидия катары берилип, ал каражат кайтарымсыз кумга сиңгендей жок болгон. Жогорку кеңештин тармактык комитети айыл чарбасын каржылоо 8 долбоорун талкуулап, мындан ары банктарга субсидия берүүнү токтотуу талабын коюшту.
Эл өкүлдөрүнүн пикиринде банктарга белек катары кеткен 4 миллиард 300 миллион сом ишкерлердин колуна тийгенде бери дегенде 30дай кайра иштетүүчү завод курулуп калмак. Дыйкан фермерлерге арзан насыя берүү майнаптуу болбой, айыл чарба продукциясынын көлөмү арткан жок. Эл өкүлүнүн бамында мында дагы акчаны бөлүп алмай схемалар бар. Сүттүн көлөмү боюнча ылдый түшүп баратасыңар. Эт боюнча бир дагы чоң инвесторго эт бере албай атабыз. Biz бюджеттен 10% субсидировать етіп беріп атабыз. Қалғанын барын жең içinde бөлішіп атасыңар да. Анан айтпаса адам жаны қаш айтат дегендей, бұлар устойчивый финансовый группа. Өткенде урматтуу президент дагы айткан. Устойчивая политическая мафиозная группа түзүлгөндө. Биякта да ошондойлор түзүлүп алды да. Мына өкмөт 60 миллион долларды безвозвратный берди. Уставдык капиталын көтөрсө болот эле. Же болбосо чоң чарбаларды бириктирип кооперативтерди түзүп, переработкага мына 2 миллион доллардан болгондо 30 заводду курмак экенбиз да. Мен азыркы жетекчилер жөнүндө айткан жокмун, бирок мурункулар боюнча кылмыш иштердин баары козголуп, ошонун баары артында жүрүп атышат. Өкмөт быйылдан баштап комбанктарга берилүүчү субсидиянын көлөмүн азайтты. Быйыл жалпы жонунан айыл чарбасын колдоого 1 миллиард 850 миллион сом бюджеттен каралып жатса, анын 850 миллиону субсидия, 1 миллиард сомун кайра кайтарып алмакчы. 2013 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин республикалык бюджеттен 4 миллиард 338 миллион сом берилди, жалпы суммасы 13 жылдан бери. Мына быйыл дагы азыр 250 миллионду кошуп алып туруп 850 миллион кылып кайрап келатасыңар да. Дагы коммерциялык банктарга субсидия берип атасыңар. Мына мен айтып коем, мына өзүңүз айттыңыз, жанагы 4 миллиард акча каражаттычы. 4 миллиард акча каражатка 1 миллиондон болгондо канча трактор комбайн келмек да. 4000. Мына көрдүңүзбү? Мынаны ушуну субсидия десе болот эле. Ошо 4000 тракторду, комбайнды бекер алып берип, ошол айыл өкмөттөргө бөлүп берсеңер, ошол жерде дыйкандарга ошол жардам болмок да ошочу. Депутаттар айыл чарбасын каржылоонун булагы барбы? Бөлүнөттөлгөн 1 миллиард каяктан алынат деген суроо коюшту. Эл өкүлү бюджетке күч келтирбей, айыл чарбасын каржылоо үчүн Кыргыз-Орус фондунан акча алуу жагын караштырууну сунуштады. Ушул жагын ойлосоңуздар кандай болот? 200 миллион доллар деген бул 1 миллиард 250 миллион эмес, бул 14 миллиард сом деген сөз. Биз мына айыл чарбасын жазгы талаш иштерине кечигип калабыз. Аны тиги правлениеден уруксатын алып, сүйлөшүп, орус тарап менен переговор кылып, анан кийин чечилет. Силер буга чейин ойлонуп туруп, эгерде буну жасоого мүмкүн боло турган болсо, сөзсүз жогорку кеңештин токтомун күтпөстөн өзүңүздөр жасай бербей элеңиздер. Ушул сындуу сунуштар менен тармактык комитет айыл чарбасын каржылоо 8 долбоорун колдоду. Айта кетсек, быйыл өкмөт мал чарбачылыгына 10%, дыйкандар үчүн 8%, ал эми кайра иштетүүчүлөр үчүн 6% үстөгү менен насыя бермекчи. Кредит, Айыл банк, РСК банкы жана 9 коммерциялык банктар аркылуу жакын арада кезекте тургандарга тартиби менен таратылып баштамакчы. Ислам өнүктүрүү банкы менен Сауд өнүктүрүү фонду Ысык көл жана Нарын облустарына ирригациялык объекттерди курууга каражат берүүдө. Макулдашууну эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жактырды. Суу долбооруна 59 миллион доллар бөлүнүүдө. Жеңилдетилген насыя 25 жылдык мөөнөткө 1,5% үстөгү менен берилүүдө. Бул өңдүү ири суммадагы каражат насыялар көп алынып, бирок натыйжа чыкпай, ортодо акчалар сол чөнтөктөргө кымырылып жатканы эл өкүлдөр тарабынан сынга алынды. Долбоордун биринчи этабында Ысык көл облусунун Жетөгүз жана Тоң Нарын облусунун Кочкор районунда жаңы сугат объектилер 3 коргон, Шамшы, Түгөлсай сууларында 4 суу сактагыч курулар айтылды. 3,5 миллион метр куб көлөмүндө чейин суу сактагычтар курулат. Ошондой эле бул ирригациялык объектилерде 125 километр мамлекеттик маанидеги ирригациялык объектилердин жаңы курулуштары каналдар курулат. 76 миң калктын жашоо турмушу жакшыртылышы каралууда. Дыйкандарга дагы кредиттик колдоолор берилмекчи. Ысык көл жана Нарын областарындагы сугат суу тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорго жалпысынан 59 миллион доллар бөлүнүүдө. Ишке ашыруу мөөнөтү 5 жыл. Анын ичинде Ислам өнүктүрүү банкынын каражаты 20 миллион доллар. Жеңилдетилген насыя 25 жылдык мөөнөткө 1% үстөгү менен берилүүдө. 20 миллионго 1,5% коюптур. А берки 30 миллионго 1%. Өзү көбүнчө 0,75 менен эле алынып атты да бул кредиттерчи.
Ислам банкы жанагы ислам принциптери менен берет. Анын негизги мааниси ошол ислам банкы ушул кредиттик линияны тейлегенге кеткен чыгымдарын жаап бериш керек да. Аталган 2 облустагы айыл чарбасын жакшыртуунун экинчи этабында Сауд фонду 30 жылдык мөөнөткө 30 миллион доллар өлчөмүндө жеңилдетилген насыя чегерүүдө. Ал эми Кыргызстан долбоорго 8 миллион доллар кошууга тийиш. Şu suğa su, таза суу боюнча маселе көтөрүлө берет да. Ошондуктан биз дайыма сиздерден кандай долбоор проект келбесин, биз баары бир колдоп берүүгө аргасызбыз. Себеби биз өтө муктажбыз агачы. Маселен бул долбооруңуз деле канча сын замчаны болсо да колдоп беребиз. Бирок мен сизге мындай суроо бергим келет да. Бүгүнкү күндө ошо эң көп долбоор сиздерден колдойбуз да. Канча долбоор менен иштеп атасыздар, канча суммадагы? Ирригациялык өнүктүрүү программасында 46 объектинин 45-и ирригациялык курулуш объектиси, бирөө проектирование. Ар бир айыл таза суу менен камсыз болуп, ирригациялык системалардын жаңылануусу жакшы жышаан, бирок карызга акча алгандан кийин туура багытка жумшоо керек. Өкмөттүн суу чарба агенттиги жалпысынан 558 миллион долларлык долбоордун үстүнөн иш алып барууда. Алган грант кредиттер убагында иштетилбегени үчүн банктарга ондогон миллиондорду төлөнүп жатканын эл өкүлү сынга алды. Кредит карыз болуп аткандан кийин биз ушундай жакшы бир адатты киргизсек деген сунушта, үнөмдөлгөн каражат эми биз үнөмдөлүшүн көзөмөлдөйбүз да, өзүбүздүн парламенттик бизге ыйгарым укук, конституция ыйгарым укук берген контрольный функциянын негизинде биз бул ар бир проекттин ишке ашышын Кудай буйруса көзөмөл жүргүзөбүз. Кайтарып берүү механизми. Эми карызыбыз канча азыраак болсо ошончо жакшы да. Анан кийин жарым-жартылай грант, жарым-жартылай кредит болгондо ошол өткөндө да көп сөз кылдык. Көбүрөөк ошо грантын иштеп калып, анан үнөмдөлгөнүн баягы үч коргон кесиптин талкуулап атканда үнөмдөлгөн бөлүгүн ошол кредиттин эсебинен кайтарып бергени. А грантты 100% иштетип калышыбыз керек дагы. Үнөмдөлөт. Эгерде эрк болсо, каалоо болсо сөзсүз түрдө үнөмдөлөт. Тармактык комитет күйүүчү май маселесин карап өкмөткө мунай кайра иштетүү заводдорун модернизациялоо, таза К4 жана К5 маркасындагы күйүүчү май чыгара баштоо сунушун берди. Бирок ушул тапта Кыргызстанда 10 кара май кайра иштетүү заводу болсо, азыр 6 иштейт, калган 4 чейки заттын жоктугунан токтоп турат. Ал эми Казакстандан күйүүчү майды алуу боюнча сүйлөшүүлөр улантылып жатканын, бирок алар койгон шарттар биздин талапка туура келбей жатканын өкмөт өкүлү айтууда. Кыргызстанда бүгүнкү күндө мунай иштетүүчү 10 ишкана бар. Алардын 4-өө сырыоонун жетишпестигинен улам иштебей турат. Ал эми калгандары аз-аздан болсо да ишин жүргүзүүдө. Лосо China Petroleum компания Жунда, экинчиси Осо Кыргыз Petroleum компания, үчүнчүсү Осо Бойл, төртүнчүсү Осо Жалабатский нефтеперерабатывающий завод, бешинчиси Осо Кеминский нефтеперерабатывающий завод, алтынчысы Осо СВ Рич ЛТД НПЗ дейт. Бүгүнкү күндө нефть чыгаруучу сырыоо Жалал Абад облусунан өндүрүлүп, ага кызыгуу арткан ишканалар иштеп чыгат. Аны иштеткен компаниялар коңшу мамлекеттерге да экспорттогон учурлар бар. Өзүбүз экспорт алып келип атсак, Россияга жалдырып атсак, анан өзүбүздү камсыздабай атсак, анан кийин барып туруп экспорт кылабыз. Вот что за непонятная для человека логика. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда ошол Кыргызнефтегазын выкачивать этип алган 140 000 тоннасы Кыргыз Petroleum компаниянын дагы жаба албайт мощностун. А бизге онун тең иштетиш үчүн жылына 1 миллион тоннадан ашык нефть керек экен. Эми 223 тонна сыройн епти азыда иштетсек болобу өзүбүздө? Болбойт. Жетишпейт деп атпайсыңызбы? Аны экспорт кылып атабыз. Аны эмнеге өзүбүз иштетпейбиз? Өзүбүздүн налог төлөтпөйбүз, өзүбүзгө арзан ГСМ биздин айыл чарбага алып бербейбиз. ЭАЭП талабына ылайык алкактын ичиндеги мамлекеттер күйүүчү майдын акыркы стандарттагы үлгүлөрүн колдонуусу керек болчу. Бирок азырынча Кыргызстан ал продукцияларды кийирүүгө даяр эмес. Ошондуктан жазгы талаа иштери аяктаганча мурдагы үлгүдөгү майларды кийирүүгө макулдашкан. Биз индикативный балансты кол койгондо жана дагы бир жолу айтып коеюн, бизди жазгы талаа жумуштарында, күзгү талаа жумуштарында элибиз кыйналбасын деп, биз жана К2, К3 дагы Россия Федерациясынан суранганбыз. Ошону дагы быйылкы жылы калтырып берүү боюнчачы. Себеби ал ЕАЭСтин ичинде да жана ЕАЭСтин алкагында тик регламентке ошол талап болуп атат азыр. Ал эми биз 23-жылга чейин узарттык. Бул ошол 2023-жылга чейин биздин МПЗлар биздин ички рынокко, анан кийин 3-өлкөгө
сатканга укугу бар да, иштедир. Коңшу мамлекеттер менен салыштырмалуу Кыргызстанда күйүүчү майлардын баасы кымбат экендиги суроо жаратат. Буга эмне себеп экенине эл өкүлү кызыкты. Бүгүнкү күндө темир жол менен ушу Жалал Абад, Баткен, Ош обласыга нефтини тартып келбей жатат да, только Бишкек тараптан автомашина менен. Автомашина менен перевозкасында ар бир литрге 2 сом 3 сомдон отуруп атат. Бул жерде 40 сом болгон болсо, автоматически 43 сом ал жерде уже сатылып жатат. Если ошол мамлекеттик болгон болсо көзөмөлгө алып туруп ошол Кыргыз петролиум нефтеперерабатывающий заводдон чыккан продукцияны өзүбүздүн эле сыртка чыгарбастан ошол 3 областка саткан болсочу арзан болмок бир жагынан, элге да жеңил болмок да. Учурда Кыргыз нефтегаз ишканасын Россиялык Газпром ишканасына сатуу пландары каралууда. Бул долбоор ишке ашса Кыргызстандын дээрлик алыскы аймактары газ менен камсыздалат. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 1044 май куюучу станция бар. Аларды нефть ташуучу ири компаниялар камсыздап келет. Бишкек шаарынан чыккан таштандыны сорттой турган завод 2020 жылдын акырында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстар, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде таштандыларды таштоочу жайдын абалы тууралуу маалымат угулуп жатканда билдирди. Вице-мэрдин айтымында март айынын ичинде каржылоо ачылса, апрель айында даярдоо иштери жүргүзүлө баштайт. Азыркы убакта таштанды полигонунун аянтында рекультивациялоо жумуштары жасалып, таштанды чыгара турган 32 автоунаа сатылып алынган. Талкуу учурунда депутат Асылбек Жээнбеков таштандыларды кайра иштетүүчү заводду куруу маселесин тармактык комитет 2016 жылдан бери көзөмөлдөп келатканын эске салып, мэриянын өзүндө таштандыларды кайра иштетүүчү заводду курууга жолтоо болуп келаткан күчтөр бар экенин белгиледи. Андан тышкары депутат шаар ичинде сейил бактарды куруп, ал жерлерди азыртан бекитип берүү зарылдыгына токтолду. Эске салсак, Бишкек шаарынын четиндеги таштанды полигонунан чыккан жагымсыз жыт жана түтүндөр шаар экологиясына зыянын тийгизип жатканы айтылып келет. Жерлердеги проблемалар туурасында депутаттар аркылуу маселелер саатында сөз кылышты. Коронавирустан сактануу чараларын күчөтүү, жолдорду оңдоо, социалдык объекттерди куруу, коррупцияга жол бербөө маселелери кабыргасынан коюлду. Улуу атамекендик согуштун ардагерлерин улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата сыйлоо жөнүндөгү президенттин жардыгы ардагерлер үчүн айрыкча жагымдуу болуп жатканын депутаттар дагы белгилешти. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович указды чыгарган, ар бир согушка катышкан ардагерге 75 000 сом бөлүү боюнча 9 майга карата бул өтө жакшы кабар болду. Кадамжай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип жатыптыр. 100 гектар суулуу жерди дейт, кайрак жерге айландырышып дейт, жөндөн жөн эле дейт. Ошол жерге элдерге ошол жерди сатып дейт. Бүгүнкү күндө ошол жер Рублевка айылы деп аталып калды дейт. Акыркы жылдары Бишкек шаарында парктар, эс алуу жайлары салынып, шаардыктар үчүн жакшы шарттар түзүлүүдө. Бирок тамак аш саткандан башка да нерселерди уюштурсак эмнеге болбосун дешет депутаттар. Эл көп чогулган жерлерге, борбордук көчөлөргө, баягы сайыз учурундагындай көркөлөрдү койсок, китеп саткан, гезит саткан, кагаз ручка саткан дегендейчи, бийлик, бул мэрия элди тазалыкка эле үндөбөстөн агартуучулукка, кандайдыр бир билимге үндөшүбүз керек. Бийик тоолуу аймакта өмүр бою жашап пенсияга чыккан пенсионерлердин пенсиясына кошулган коэффициентти кыскартып жатышканына нааразылыктар күч. Өмүр бою климаты катаал, тоолуу аймакта 30-40 жылдап жашап иштешсе, ден соолугун жоготсо, анан ден соолугуна карап ылдый жакка жашайын десе, же дарыланганы кетсе, балдарына кетсе, пенсиясын высокогорный районный коэффициентти кесип салышат экен. Коронавируска каршы көрүлүп жаткан чаралар чалабыла, шалаакылык менен жүргүзүлбөшү керек. Ошол процедураны өтүп атканда эки жерде эки тепловизор турду. Биз өтүп атканда бирөөнүн зарядкасы отуруп калды. Кетти ошол заряд кылганычы, бирөө эле калды. Бирөө кандай турса, талпа кандай кишилер кетип атса, ошол бойдон эле кетип атты да. Бирден токтотуп алып, ар бирин мындай текшерген киши жок. Ал жерде очередь болсо деле эл түшүнөт, керек болсо эл өздөрү кызыктар болот ошогочу. Базар Коргон Сейдикум жолу кароосуз калганына бир топ жылдын жүзү болду. Базар Коргон Сейдикум жолунун узундугу өзү 20 километр,
аздан да болсо башташ керек болуп атат. Былтыркыдай каражатыбыз боло турган болсо бир 3 километр асфальтын баштасак, бул жол Өзбекстанга өткөн жол. Ал эми Өзгөн районунун Саламалик айылына кеткен жолго басылган асфальт иштен чыгууда. Ошол жерде көмүргени жайланышкан, оор жүк ташуучу машиналар ары бери өткөндө жолду талкалап атат депчи, жараксага алып келип атат деп. Акыркы 4 жылда эле анализ кылып көрдүм. 4 жылдын ичинде мамлекет 26,5 миллион сом коротуп ошол жолго 6 километр асфальт төшөп берген. Андан сырткары дагы ямач ремонттоп жыл сайын дагы акча коротот. Бирок тилекке каршы ошо короткондо текке кетип калып атат да. Пенсия үчүн социалдык камсыздандыруу боюнча акыларды топтоо милдети социалдык фонддон алынып, эми салык кызматына өткөрүлүп берилди. Жогорку кеңеш социалдык фонд мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талкуулап, экинчи окууда жактырды. Кененирээк кийинки репортажда. Камсыздандыруу чегерүүлөрүн топтоо милдети соцфонддон салык кызматына өтүшү менен бир нече маселелер чечилмекчи. Маселен, мамлекет камсыздандыруу каражаттарынын шектүү схемалар боюнча пайдалануусун чектейт жана кызмат адамдарынын жеке жоопкерчилиги жогорулайт. Эффект кандай болду ушул мына чогултууну өткөрүп бердиңер налоговыйга, соцфонд? Миллиардтап көп түшө баштадыбы? Жылдан жылга, айдан айга көбөйөт депчи. Анткени мына былтыркы жылдагы маалыматты көрсөттүм. Быйылкы жылдын 2 айында эле биз былтыркы жылга салыштырмалуу 2019 жылга салыштырмалуу 885 миллион сомго көп чогулттук. Соцфонддун жүгү жеңилдегенин белгилеген эл өкүлдөр эми пенсиялык фонддун жетекчилери системаны реформа кылуу менен алектениши керек деди. Анткени учурда бир кызматчыга бир пенсионер туура келип калды. Тактап айтканда 600 миң бюджеттик кызматкер туруктуу социалдык төлөм төлөп, 600 миң пенсионерди камсыздап турат. Депутаттардын баамында мындай бирге бир деген коэффициент пенсиялык фондду кризиске кептейт. Бүгүн баштабасак, biz o şayaktагы принциптерди, рынок механизмдерин киргизбесек, кийинки пенсионерлердин убалына калабыз. Өзгөчө айыл жергесиндегилер үлүш жерлер үчүн социалдык камсыздандырууга аз өлчөмдө төлөм берет. Ошол эле учурда пенсиялык фонддун каражатынын жарымынан көбү аймактарга кетүүдө. Мындан улам депутаттар ким канча сом соцфондко төксө, келечегинде ошого жараша пенсия алгыдай кылуу керек дешет. Айыл жерлеринде иш жок болгон үчүн ошол основном жер менен эле пенсияга чыгат стаж болуш үчүн. Алардын төлөмү бир 2%ке жетпейт да. Көрдүңүзбү? 63%ды алып кетип атат, туурабы, пенсионерлер. Ошентип кээ бирлер эч жерде иштебесе деле 40 жыл маңдай тер төккөн мугалим менен бирдей көлөмдө пенсия алууда. Сунуш пикирлер менен социалдык фондко байланыштуу мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Учурда өлкөдө жумушсуздардын саны миграцияга кеткен жарандарды кошпогондо 76 миңди түзгөнү айтылууда. Ички миграциянын кырдаалында калкты жумуш менен камсыздоо, социалдык жардамдарды көрсөтүүдө айрым мыйзамдык тоскоолдуктар жок эмес. Ал кемчиликтерди жоюу максатында эл өкүлдөрү калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин карап, 3-чү окууда жактырды. Өлкө жарандары үчүн жумушка орношуу же жумушсуз статусуна ээ болуу иштери каттоого алынган жери боюнча гана жүргүзүлөт. Бул жагдай ички мигранттардын абалына терс таасирин тийгизип, тоскоолдуктарды пайда кылууда. Мыйзам долбоору дал ушул көйгөйдү жоюу максатында иштелип чыккан. Ага ылайык жарандар туруктуу же убактылуу жашаган жерине карабастан, ыйгарым укуктуу органдын каалаган аймактык бөлүктөрүнөн бош жумуш орундары тууралуу маалыматтарды ала алат. То есть регистрация безработных. Биздин жарандар тууралуу маалымат бирдиктүү түндүк системасына киргизилет. Жаран өлкөнүн кайсы аймагында болбосун, катталган жерине карабай жумушка орношууга, жумушсуз статусун алууга, жөлөк пул алганга мүмкүнчүлүгү бар. Өкмөт кызмат көрсөтүүлөр, бош жумуш орундары жөнүндө маалыматтар жүктөлчү автоматташтырылган маалыматтык тутумун ишке киргизген. Өкмөт өкүлүнүн айтымында муну менен атайын кызмат жумушсуз деп катталган жарандарга бош жумуш орундарын сунуштай алат. Мындан тышкары талап жогору болгон адистерди даярдоо маселеси да бар. Сиз берген маалыматка ылайык, былтыр жарандарды кесиптерге үйрөтүүгө бюджеттен 36 миллион сом акча бөлүнгөн. Бул аракет көйгөйдү чечүүгө канчалык жардам берет? Деги эле бул багытта кандай иш жүргүзүп жатасыңар?
36 миллионов это уходит на... Былтыр жумушсуз деп катталгандардын дээрлик 30%-ын иш менен камсыздадык. Андан тышкары талап жогору болгон кесиптерге окутууну колго алганбыз. Ширетүүчү, ашпозчу, электрик сыяктуу кесиптерге 3 айдан 6 айга чейин окутуп, жумушка орноштуруп жатабыз. Ал эми занятость.kg порталы аркылуу жарандар мамлекеттик органдардагы, жеке ишканалардагы бош жумуш орундары жөнүндө маалымат ала алышат. Мыйзамдын толук кандуу иштеп кетүүсү үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын жигердүү иштеши зарыл. Эл өкүлдөр өкмөттүн ишине карата сындарды жана сунуштарды айтты. Жергиликтүү бийлик школго, садикке барганды, больницага баргандарды, ошонун баарын ушу жеке подоходный налог менен байлаш керек да. Баштамкы окуу класстарды да 1-класстан 5-класска чейин боло, 3-класска чейин жыл сайын жергиликтүү бийликтин милдетине тапшырып кете беребиз. Мына ошонун кадамдары чечкиндүү түрдө жазалды. Жеке подоходный налог азыр сиздерге берилди. Ошону менен мына 8 түр салыктын 4-өөнү жергиликтүү бийлик өзү чогултуп атат да. Ошондуктан пособияларды да мындан ары ушу подоходный налог менен байланыштырышыбыз керек. Анан бул уже өкмөттүн функциясы эмес, бул жергиликтүү бийликтин функциясы болуш керек. Делегированный дагы полномочия эмес. Бул түз эле ошо жергиликтүү бийликтин функциясы. Жумушчу орунду түзүү, ошондон жеке подоходный налогду чогултуу. Мына Минфиндик боюнча 1800 сом экен минималдуу айлык. Эми бул реалдуу эмес да. Биз почасовойго өтүш керек да. Канча саат иштедиң, ошого минимально там 50 сом же 70 сом деп туруп минималдуу ставканы коюшубуз керек да. Ошондо биз эмгекчилердин мындай немесин коргойбуз да, минималдуу төлөө боюнча. Депутаттар өкмөт өкүлдөрүн жогорку адистикке ээ кыргыз жарандарынын чет өлкөгө кетүү агымын басаңдатуу, аларды эмгек акысы жогору жумуштарга орноштуруу аракетин жасоого чакырды. Жогорку кеңеш качкындар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карап, долбоорду экинчи окууда жактырды. Демилгечилердин айтымында иштеп жаткан мыйзамда качкындардын өтүнмөлөрүн каттоодон баш тартуу жол-жоболору камтылбай калган. Эми мындан ары адамдарга качкын макамын берип, аларды каттоодон баш тартуу үчүн бир нече пункттар киргизилүүдө. Эгер адамга мурда качкын деп таанууга жаңы жагдайлар жок болгон шарттарда макам берүү баш тартылган болсо. Экинчиден, эгер адам Кыргызстанда жасаган өзгөчө оор кылмышы үчүн соттолсо, ошондой эле эгер адам мурда качкын макамын алып жана Кыргызстандан өзүнүн өлкөсүнө же үчүнчү өлкөгө туруктуу жашоого ыктыярдуу чыгып кеткен болсо, качкын макамы берилбейт. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда качкын макамын алгандардын саны 208ди түзөт. Негизинен алардын көпчүлүгү Оогандстан, Сирия жана Украина өлкөлөрүнөн келген. Өлкөнүн жүзү болгон татыктуу инсандарга мамлекет тарабынан сыйлыкка берилген кызматтык батирлерди бир отоло менчикке өткөрүп берүү демилгеси көтөрүлдү. Эгер 20 жыл ал белекке алынган батиринде туруктуу жашаса. Учурдагы мыйзамдар боюнча турак жайлар төөлүккө берилбейт. Демилгечи депутат турак жай кодексине өзгөртүүлөрдү кийирүү менен мыйзам долбоорун сунуштоодо. Белгилүү спортсмендердин жетишкен ийгилиги, искусство чеберлеринин маданиятка кошкон салымы үчүн мамлекет тарабынан үй берилип келери белгилүү. Мамлекеттин эсебинен ыйгарылганы менен мыйзамдуу эмес. Депутат сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда тапшырылган үйдү түбөлүккө калтыруу болууда. Мурун өтө узун бизде киши болгон да. Ошол узун кишиге биз атайын мындай үй батирди бергенбиз да. Бирок ошол каза болуп калып, анан азыр үй бүлөдөн тартып алабыз деп атышат да. Мамлекет тартып алабыз деп атышат. Бирок биз азыр мыйзам долбоорду сунуштап атабыз, эми үй бүлөгө калсын дейм. Сунушталып жаткан мыйзамдагы өзгөртүүдө батирди мамлекеттин сыйына абдан татыктуу болгон гана өлкөнүн жараны алууга укуктуу. Тагыраагы мамлекеттик үйдө 20 жыл жашаган адамдарга кызматтык турак жайды менчиктештирүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Ар бир министрликтин берген сунушун эске алуу менен мэриянын алдындагы турак жай боюнча комиссия чечмекчи. Мындай аракет коррупциялык жоосундарга кучак жая жол ачарын депутат сынга алды. Тизмени конкретно указывать этип көрсөтпөсө, бул жерде каалагандай калчанат да үйлөрчү. Анысы деле азыр бүгүнкү күндө муниципальный собственностьте турган үйлөрдүн көбүндө ээлери өздөрү жашабайт, квартира берип койгон деген маалыматтар толтура. Учурда мамлекеттик 424 үй бар. Алардын ичинен 194-ü муниципалдык. Дээрлик үйлөрдүн көпчүлүгүндө мамлекеттик кызматкерлер жашашууда. Мыйзамда бир топ такталбаган жагдайлар арбын экенин эл өкүлдөрү эскертип, турак жайларды жеке жактарга приватизация кылууга каршы пикирлерин ырасташты. Мамлекеттик үйлөрдү менчиктештирүүгө мен каршымын. Эмне үчүн дегенде,
азыр мына жогорку кеңештин үйү эмне болот мына алдагы? Жок, бул жогорку кеңешке тийиштүү болбойт. Жөнөкөй адамдар алып атабы? Жөнөкөй эшикте мурун турган алышкан. үйү жоктор алып атабы? Андай эмес да. Биз кайра эле келип туруп үйү барлар, бирок дагы эле схема менен алып аткандардын баары эле берип коюп атпайбызбы? Жана спортсмендерге бериш керек, бирок ошол эле учурда толук четко жазып коюшубуз керек. Депутат бул жерде батирге берилген турак жайлар менен кызматтык турак жайларды бөлүп кароо зарылдыгын белгиледи. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүү деп турат. Демек, служебный квартираларды менчиктештирүү жөнүндө сөз кетип атат. Тартууга берилген, конкреттүү бир белекке берилген, же кандай эмгек үчүн берилгендерди өзүнчө берене болуш керек, өзүнчө түшүнүк болуш керек. Мына шаарда үй салып алгандар бар, бирок колунда жер менчик болбогон үчүн, баягы бир чыр жерлерге салынып калган үчүн документтештирилген эмес да. Мен суруш кылып аттым эле, ошонун үйдүн техникалык документтерин бербейлиби деп. Мурда мэрия макулдугун берген. Туура ошентип болсо да бир маселесин чечебиз, социалдык маселелерин чечебиз. Шаарда 6000 жерлер бар. Ошолор азыр спорный болуп атат да. Ошол 6000 ичинден 3000 курулган, жана жолдордун ордуна курулган, бала бакчанын ордуна, мектептердин ордуна курулуп калганда, ошол жерлерге документтер азыр берилбейт. Калгандарына убактылуу жана техпаспорту берсе болот. Талкуудан соң мыйзам долбоору берилген сунуштарды эске алуу менен бышыктап иштеп келүү үчүн 1 апта артка жылдырылды. Жапайы жана бакма жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылууну бөгөттөгөн мыйзам долбоору парламентте каралды. Бул мыйзам жаныбарларды коргоого жана айбанаттардан жугуучу ооруларды алдын алуу багытында сунушталууда. Талкуу учурунда өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбооруна эл өкүлдөр өз пикирлерин билдиришти. Теманы кабарчы узулантат. Мыйзам долбоору дүйнөлүк стандарт менен шайкеш келген беренелер менен толукталган. Анын негизги максаты жаныбарларга жасалган ырайымсыз мамилени алдын алууга шарт түзүү болууда. Ошону менен катар мыйзам долбоору МЭПтин кодексинде көрсөтүлгөн жаныбарлардын беш эркиндигине тактап айтканда, алардын ачка болуусу жана суусоодон, ыңгайсыздыктардан, оорудан, коркуудан, табигый жүрүм-турумунун эркин болуусун камсыз кылуучу ченемдерин камтыйт. Бул болсо заманбап укуктук мамлекеттин стандарттарына төп келген өлкө катарында мамлекетибиздин беделинин жогорулашына себеп болот. Бул мыйзамды кабыл алуу менен Кыргыз Республикасындагы санитардык көзөмөл күчөп, ар кандай оору сыркоолордон коргонууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Адамдардын коопсуздугуна жана өлкөбүздүн санитардык абалына коркунуч жаратуучу ээсиз жолбун жаныбарлар менен байланышкан орчундуу маселелерди, алардын популяциясын жөнгө салууга байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү менен Кыргыз Республикасында ветеринардык коомсуздукту камсыз кылууга жакшы шарт түзөт деп эсептейм. Демилгеленген мыйзамда көзөмөлдү күчөтүү талаптары жазылган. Ошого байланыштуу ар кандай салттуу иштерге, спорттук иш-чараларга да бөгөт коюлуп калышы мүмкүндүгүн эл өкүлдөрү баса белгиледи. Мындай мыйзамдар коомчулукка зыян алып келбегендей болуусу шарт. Көк бооруда биздики деле жылкылар колдоп пайдаланышат да, жылкылар менен ойнойбуз ошол жактан. Бул анда кандай болуп калат? Ушундайларга келгенде дагы бизге претензиялар болот да, силер малды кыйнап атасыңар, же мыйзамыңар жок дегендей кылыпчы. Бул мыйзам менен как раз ошонун баарын регулировка кылганга туура болот. Кандайча регулировка кылынат? Мисалы, көк бөрүнө уюштурулса, сөзсүз түрдө ошол жерде биз ветеринар болсун деп атабыз, врач. Бул мыйзамдын кабыл алынышы бир катар жаныбарларга карата жасалган ырайымсыз мамилелерди жумшартат. Маселен, циркте жаныбарларга жасалган катаал мамилелер айтылып жүрөт. Цирктар боюнча көп айтып атышат да жарандар. Кээ жаныбарлар өтө кыйналган абалга келет да, прям. Жакшы карабайт экен аларды. Ачка жүрүшөт. Эми ушул мыйзамдын кабыл алынуусу менен бир топ шарттар негизделет да, Дастан Лабаевич. Жаныбарлар менен байланыштуу адам ден соолугуна залал келген учурлар көп эле кездешет. Маселен, сүт аркылуу жуккан бруцеллез оорусун айтсак болот. Мыйзамды күчтөндүрүп, жарандардын коопсуздугун сактоого шарт түзүү керек. Долбоор чакырып туруп болсо дагы биз ушул коопсуздукту сактабасак болбойт да. Бир эле бүлсөздөн сырткары башка оорулар деле жугат да. Кээде ойлоносуң ошо сүттү алганданчы. Жыйын соңунда аталган мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү.
Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Нарын жергесинде иш сапары менен болду. Облустук китепкананын жана Нарын медициналык окуу жайынын иши менен таанышып, Нарын районунун Чет Нура айыл аймагындагы көйгөйлөр менен жеринде таанышты. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Нарын шаарындагы Сагынбай Орозбаков атындагы китепканасы жайгашкан имараттын салынганына эле 80 жыл болгон. Ал эми китепкананын уюшулганына андан да көп убакыт болгон экен. Китепкананын жалпы китеп фондусу 102.600 экземплярды түзөт бүгүнкү күндө. Бирок ушу бир өкүнүчтүү жери ушул китептердин 70% бир эски маанисин жоготкон китептер. Китепкананын чатырынан суу агып, дубалдарынын сырткы шыбагы көчүп түшө баштаган. Себеби үстүнөн жаан аккандан кийин бул эски зданияда. Аталган китепкананы заман шартына ылайык иштетүүгө имаратты тардык кылууда, бирок ошого карабастан маалымат алуунун мүмкүнчүлүгүн арттыруу максатында ар кандай курстарды, бурчтарды, жаш ишкерлер лагерлер өңдүү маалымат алмашуу аянтчаларын түзүшкөн. Китепкананын иши менен таанышып чыккан Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков өзү менен кошо келген китептерди тапшырды. Усуалиевдин Кыргызстанда жасаган эмгеги баштан аяк абдан жакшы сүрөттөлүптүр. Ошол нерсеги тарыхын тарыхтаган эң башкысы Кыргызстан кантип өткөн жөнүндө айтылат экен. Муну менимче Нарынды абдан кызык окуп коюш керек. Андан соң эл депутаты Чыныбай Турсунбеков баштаган топ Нарындагы медициналык окуу жайына келип киришти. Аталган окуу жайында 413 студент билим алат экен. Медакадемияга каким-то бир льготный бир жол менен хотя бы жылына 2-3 биздин бүтүрүүчүлөрдү алышса, ошолор кайтып келет эле да. Медакадемия что они требуют? Они требуют ОРТ. А ОРТ бизде 3 жыл окушат да балдарчы, ОРТга даярданганга мүмкүнчүлүк да болбойт. Материалдык техникалык базасын колледждин жетекчилиги өз күчтөрү менен чыңдап алып жатышкан. Билим берүү жаатында маселе жок. Бирок мындай бир көйгөй бар. Логопед ачканга, например, рыноктун требованиясы косметолог ачканга, например, массажист ачканга я не имею права, так как у меня государственный колледж. Эскере кете турган дагы бир нерсе кыргыз тилиндеги окуу куралдарынын жетишсиздиги. Андыктан орус тилиндеги колдомолордун бардыгын мугалимдер жамааты өздөрү которуп окутууга мажбур. 11 жыл кыргызча окуп келген баланы 3 жыл орусча долбит, это вообще нерезонно, да, и стресс. Ал эми Нарын районунун Чет Нура айыл аймагындагы негизги көйгөй айылдын үстүндөгү каналды калыбына келтирүү иштерин ыкчамдатуу. Каналдын алдындагы үйлөрдүн алдынан айдоо аянттарынан суу чыгып кеткен. 2,5-3 гектар жер азыр эрозия болуп, кышы муз каптайт, жайы болсо суу каптап турат. Номер 1 бул жер болсун. Экинчи эмгекчил болсун, үчүнчү жамбылак болсун, анан калгандарына тизмелеп берилет. Бирок быйылга жок дегенде 13 миллионду сөзсүз бөлүшүбүз керек. Айылдагы байменде бир каналдын улам жарактан чыккан жерин улам оңдоп, абалдан чыгып келишкен. Өткөндө эптеп арыстанып атып бир 100 метр труба алып келгенбиз, 1 метрлик темир труба. Ооз берген да, Кочкордон тартып келгенбиз. Эми ошону коёбул десек дагы болбой атат да. Анан бул жерде деген бирот эле капитальный бир жазап тургузуш керек. Мындай болот. Кыскача мындай да. Оозго баланска өткөрүү аракетин көрүш керек. Ал бул 100 метрден 10 жол алып келсең, баары түйүндө бар баланска чыгып. Айыл аймагында жол маселеси да оор. Быйылкы жылга 3 чакырым жолду асфальттоо пландалган. Эң негизгиси эл депутаты элдин тынчын алган маселелер менен жеринде таанышып, тиешелүү уюмдар менен кеңешип, көйгөйлүү маселелерди өкмөткө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алды. Жогорку кеңештеги депутат айымдардын форумунун кезектеги отуруму өтүп, ага Бишкек шаардык кеңешинин айым депутаттары жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик саясатты калыптандыруудагы мамлекет менен бизнес коомчулуктун ачык диалогу аталышындагы иш-чарада айымдардын бизнес тармагындагы, саясаттагы жана коомчулуктагы орду талкууланды. Саясаттагы айым депутаттар менен бизнестеги аялдардын альянсы ортосундагы кызматташтык тууралуу 3 тараптуу меморандумга кол коюу маселеси каралды. Депутаттар бул жолугушуу бизнес чөйрөсүндөгү маселелерди талкуулоого өбөлгө түзгөнүн белгилешип, мындан аркы кызматташтык үчүн дагы маанилүү роль ойнорун кошумчалашты. Мындан сырткары айым депутаттар форумунун атынан өлкөдөгү саясий, экономикалык жана социалдык багыттагы зор ийгиликтерге жетишип келе жаткан айымдарга ардак грамоталар тапшырылды. Мына ушундай кабарлар менен көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Ушул жана башка видеолор, аудиолор жана макалалар биздин расмий кеңеш KG сайтыбызда жайгашкан. Сайт аркылуу өлкөбүздүн мыйзамдык базаларынын өзгөрүшү, жаңы кабыл алынган мыйзамдар, демилгеленип жаткан идеялар менен таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.